11 каналында ауа райы тууралуу маалымат, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүү жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мэттью куюну АКШда 340 кишинин өмүрүн алды. Шейшембиде жана шаршемби күнү Мэттью Куба жана Гаитини басып өтүп, азыр Атлантика океанынан орун алды. Бирок ал ушуну менен токтоп калган жок. Эң кооптуу бороон Флорида, Джорджия, түндүк-түштүк Каролинага багыт алууда. Бул жерлерде өзгөчө кырдаал жарыяланып, бороонго даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жолдордо унаалардын тыгымы пайда болуп, май куюучу жана азык-түлүк дүкөндөрү бошоп калды. Мэттью бороону бул аймактарга саатына 185 километр ылдамдыкта жакындап келе жатат. Американын 4 штатында өзгөчө кырдаалдар жарыяланып, аймактардагы окуу жайлары, аэропорттор жабылып, ооруканалардан бейтаптар көчүрүлүп, миңдеген авиакаттамдар алдын ала токтотулду. Мэттью бороонунун кесепети эмнеге алып келет, көзөмөлдөп сиздерге жеткирип турабыз. Азырынча Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөр боюнча аба ырайы менен тааныштыралы. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык. Казакстанда да жаан-чачын күтүлбөйт. Астанада күн ачык болсо, Алматы шаарында асманды булуттар каптап турат. Өзбекстандын кээ бир аймактарында жаан жаайт. Мисалы, Фергана өрөөнүндө күндүзү күн ачылганы менен түштөн кийин жаан себелей баштайт. Калган аймактарда асман ачык бойдон сакталат. Түркмөнстанда да так ушундай. Тажикстанда болсо аба ырайы туруксуз. Борбор калаасы Душанбеде күндүзү күн ачык болсо, кечинде күн бүркөй баштайт. Хорок өрөөнүндө өзгөрүүсүз. Баткенге жакын жайгашкан Ходжент шаарында күн ачык. Кыргызстанда да эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Ысык көлдө бир аз жаан себелеши мүмкүн. Ал эми тоолуу аймактарда абанын температурасы төмөндөп, муз тоңот. Сиздер 11 каналында аба ырайы менен тааныштыңыздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.